تفاخر بينكم. Баткенде чегара окуяларында каза болгондор эскерилди. Бүгүн 30 апрелде Баткен шаарында 2021 жылдын апрель айындагы жана 2022 жылдын сентябрь айындагы чегара окуяларынын курмандыктарын эскерүү иш-чарасы өттү. Алгаш чегара курмандыктарынын элесине арналып тургузулган эстелик мемориалына гүл чамбарлар коюлуп, алардын арбайына багышталып Куран окулду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгар укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Маруфхан Туллаев баштаган жетекчилер жана чегара окуяларында курман болгон жарандардын жакындары катышты. Бул күнү чегара окуяларында каза болгондордун ата-энелери, жакындары тарабынан бышырылган сүмөлөк ачылып, жалпы катышуучулар тынчтык тилеп сүмөлөктөн даам татышты. Ошондой эле чегарада куралдуу жаңжалдарда баатырларча курман болгон жарандардын жаркын элесине арналган Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгар укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин кичи футбол боюнча кубогу расмий ачылып, оюндар башталды. Эң алдыңкы волейболду каякта ошо ойнойт эле. Немелерди алып. Жакшы, эң жакшы ойнойт балдар. Балдар, жаккан жайлар жайлуу.